Англис тилинде өзү жөнүндө айтууну билүү абдан маанилүү. Эмнеге дегенде ар кандай тест түрлөрү болот. Мисалы мектепте окусоңор же студент болсоңор да чет өлкөгө окууга тапшыруу үчүн, атайын IELTS тапшыруу үчүн, SAT деген бар. Ушундай тест түрлөрүдөн өтүү үчүн олимпиадаларда өзүң жөнүндө айтып бер деген суроолор албетте кезигет. Өзү жөнүндө айтып берүүдө англис тилинде өзүнчө бир тема баштадым, анткени бул жерде кээ бир учурда баардык эле теманы үйрөнүп, баардык эле нерсени билгендейбиз, бирок өз жөнүндө сүйлөп келгенде оозубуздан сөз чыкпай калат да, такалып калабыз же кандай туура айтууну билбей калабыз. Ошондуктан келгиле карап көрөбүз основной формула, basic formulas. Менин атым деп айтуу үчүн биз my name is деген сөздү колдонобуз. Жана I'm деп айтсак деле болот. Бул informal, расмий эмес учурда биз айтсак болот. I'm Нуржамал, my name is Нуржамал. I'm in a profession, өзүбүздүн адистигибизди айтыш үчүн major деп коебуз. Адистигибизди айтыш үчүн дагы ошол формуланы колдонобуз. I am. I'm a teacher. I'm a student. I'm a doctor. Жана башка адистигибизди айтабыз. I studied өткөн жакта биздин окуган окуу жайыбызды айтуу үчүн I studied at the university. Мен университетте окуганмын. I write. Мен жазам. I teach. Мен окутам. I design. Мен дизайн түзөм. Ушундай учурларда биз write, teach, design деген сөздөргө er кошпосок адистигибизди билдирип калат. Er мүнчөсүн улап коебуз. I am a worker. I writer. I am a writer. I am a teacher. I am a designer. Жөн эле мен жазам болсо I write. Мен окутам болсо I teach. Мен дизайн түзөм болсо I design. Карап көргүлө, дагы бир ушундай формула бар. Бул жерде айырмасын кээде түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. I work as, I work in, I work for. I work as деп айткандан кийин биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн профессиябызды, адистигибизди айтабыз. I work as a doctor. I was as a teacher. I was as a banker. Жана башка. Я работаю, да, кем-то. Я работаю доктором, я работаю учителем, я работаю официантом, например, да, waiter. I work in дегенде көп учурда имаратты айтабыз. Когда мы говорим I work in, мы говорим про здание, где именно мы работаем. I work in a hospital. Мен больницанын ичинде иштейм. I work in a school. Мен мектептин ичинде. I work at the office or in office. Мен офистин ичинде иштейм. I work for дегенде бир кандайдыр бир биз бирөө үчүн иштейбиз да, бир компания үчүн иштейбиз. Ошо компаниянын бир бөлүгүбүз. Ошондо биз I work for колдонобуз. Компанияны айтуу үчүн иштеген жумушубуздун ошо компаниясы жөнүндө. I work for a big company. Мен ошо компанияга иштейм. Же болбосо I work for a bank. Мен банкка иштейм. Ошо банктын атын айтсак болот, да. Улантабыз. Жана дагы өзүбүз жөнүндө айтканда, биздин ролубузду, абалыбызды айтканда to be-ни колдонобуз. Сөзсүз түрдө, когда мы говорим о наше состояние, о наших ролях, мы используем to be. I am a teacher. I am a doctor. I am a student. I am a writer деп өзүбүздүн ролубузду айтабыз, адистибизди. Ал эми work'ты кыймыл аракетти билдиргенде айтабыз. I work, мен иштейм. Я работаю. Work бул кыймыл аракетти билдирген сөз. Эт иш деп коелу. Эмнеге work'ты айтып атам? Анткени биз кыймыл аракетибизди ушул сөз билдирет жана тилдин негизин эт иш түзөт. Ошондуктан эт ишти биз билишибиз керек.
Анын негизгиси биз туура эмес этиштерди билишибиз керек. Аны дагы келерки сабактарда үйрөнөбүз. Биз өзүбүз жөнүндө айтканда, демек кээ бир формулаларды үйрөнүп алдык. Өзүбүздүн ролубузду абалыбызды айтканда to be'ни, кыймыл аракетибизди билдиргенде жөн эле этишти колдонобуз. Суроо бергенде, мисалы бирөө жөнүндө дагы билгибиз келгенде, биз суроолуу сөз менен айтылган суроолорду беребиз. Sen kimsin? Who are you? What is your profession? What's your major? Senin адистигиң кайсы? Кем ты работаешь? Какая у тебя профессия или специальность? Да, спрашивают о роли, специальности. Do you work? Sen иштейсиңби? Ты работаешь? Where do you work? Кайсы жерде иштейсиң? Где ты работаешь? Где происходит действие? Да, задают вопрос. Демек биз карап көргүлөбүз. Атыбызды айтканда эки түрдүү айтат экенбиз. My name is Nurjamol, I am Nurjamol. Кайсы жактан экенибизди айтканда I am from Кыргызстан, I come from Кыргызстан. I live in Bishkek. Кайсы жерде жашайт экенин айтам. How old are you? Канча жаштасың деген суроого кандай жооп беребиз? I am 35 years old. Мен 35 жаштамын. Толук жооп берсем. 35 деп койсом I am 35. 35 эмне? When is your birthday? Туулган күндү сураганда when is your birthday деген суроону беришет. Жооп бергенде my birthday is деп туруп айды айтабыз. On August, on April, on March, on January. Жана күндү айтабыз. Үнчи мүчөсү менен 20 үнчи мүчөсү англис тилинде T менен H. Бунун эрежесин дагы келечекте үйрөнөбүз. TH менен 20th, second, first деген сөздөр бар. What is your phone number? Телефон номерин сураганда биз кыргыз тилинен айырмаланып, биз кыргыз тилде 555, 28, 38 деп айтабыз го. Аларда ар бир сан өз-өзүнчө айтылат. Бир-бирден айтылат. 61709832145. I am деген менен I am айырмасын карап көргүлө. I have, у меня есть, кеде I have деп адашып айта алышат. Ошол учурда силер возраст өзүңөрдүн бурагыңарды, жаш бурагыңарды айтканда I am деп жооп берсеңер болот. Бул жерден силер готовый шаблон алдыңар. Атты айтканда, профессия, адистигиңерди айтканда, кайсы жерде иштейсиңер, кимге иштейсиңер, кандай имаратта иштейсиңер, кайсы жерде экенин, кандай компанияда иштейсиңер, ким болуп иштейсиңер үйрөндүк. I studied, окуган, кандай окуу жайды бүткөн боюнча эмне иш кылганыңарды үйрөндүк. I live in деп атат, кайсы жерде жашаганыңарды жана кайсы жактан экениңерди айтканды үйрөндүңөр. Демек, ушул формулалар азыркы өткөн нерселер өзүңөр жөнүндө түшүнүп бергенди, өзүңөр жөнүндө айтып бергенди толук түрдө жетиштүү, жакшылап кайталап үйрөнүп, сүйлөгөндө, өзүңөр жөнүндө интервью бергенде, атайын тест түрлөрүндө колдонуп жүргүлө. Практикалык сабакта дагы терең үйрөнөбүз.